Ыйык чатыр жана келишим сандыгы. Чыгуу 25-бөлүм 1-аяттан 22-аятка чейин жана 40-бөлүм 16-аяттан 38-аятка чейин. Жараткан эге Мусага мындай деди: Ысрайыл элине айт, алар мага тартуу алып келишсин. Чын жүрөгү менен берген ар бир кишинин тартуусун кабыл эткиле. Алардан кабыл эте турган садагалар булар: алтын, күмүш, жес, көгүш, кочкул көк, ачык кызыл, сыя көк, кырмызы, кочкул кызыл, жиптер, зыгыр жиби, эчкинин жүнү, кызылга боелгон кочкор терилери, жумшак терилер жана акация жыгачы, майшам үчүн зайтун майы, майлоого арналган май үчүн жана түтөткү үчүн жыпар жыттуу заттар, эфодко жана төш жапкычка тагылуучу оникс жана башка асыл таштар. Исраил эли мага арнап ыйык жай курсун, ошондо алардын арасында жашайм. Ыйык чатырды анын бүт буюмдарын мен сага көрсөткөн үлгүгө шай жасагыла. Акация жыгачынан сандык жасат. Анын узундугу 2,5 чыканак, эни 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Сандыктын ичи сыртын таза алтын менен каптат. Айланасына алтындан гүл чамбар жасат. Сандык үчүн 4 алтын того куйдуруп, ылдыйкы 4 бурчуна бекиттир. Экөө бир жагында, экөө экинчи жагында болсун. Акация жыгачынан шырыктарды жасатып, алтын менен каптат. Сандыктарды көтөрүп жүрүү үчүн шырыктарды эки тарабындагы тоголордон өткөз. Шырыктар сандыктын тоголоруна киргизилүү турсун. Аларды тоголордун чыгарганга болбойт. Мен сага бере турган келишим жазуусун 2 таш лоокту сандыкка сал. Сандыктын капкагын таза алтындан жасат. Капкактын узундугу 2,5 чыканак, эни 1,5 чыканак болсун. Капкактын эки четине 2 керупту алтындан балка менен согуп жасат. Керуптардын бирөөсү капкактын бир четинде, бирөөсү экинчи четинде болуп, аларды капкак менен бир бүтүн кылып жасат. Керуптардын жогору жайылган канаттары капкакты жаап турсун. Алар бири-бирине маңдайлаш болуп, жүздөрү капкакты карап турсун. Капкакты сандыктын үстүнө, мен сага бере турган 2 таш лоокту сандыктын ичине кой. Мен сени менен ошол жерде, келишим сандыгынын үстүндөгү керуптардын ортосунда, капкактын үстүндө жолугуп, Исраил эли үчүн сага буйруктарымды берем. Муса бардыгын жараткан эге буйругандай жасады. 2-жылдын 1-айында, айдын 1-күнү чатыр тигилди. Муса чатырды курду, анын таканчыктарын койду, кашектерин орнотту, шырыктарын киргизип, мамыларын тургузду. Анан чатырдын үстүнө ички жабуусун, анын үстүнө сырткы жабуусун жапты. Ал бардыгын жараткан эге буйругандай жасады. Анан мыйзам жазылган лоокторду алып, сандыкка салды. Шырыктарды сандыктын тоголорунан өткөздү. Сандыктын капкагын сандыктын үстүнө койду. Сандыкты чатырга киргизип, көшөгөнү тартып, келишим сандыгын тосуп койду. Ал бардыгын жараткан эге буйругандай жасады. Үстөлдү жыйын чатырына, чатырдын түндүк тарабына, ички көшөгөнүн сырт жагына койду. Жараткан эгенин алдына үстөлдүн үстүнө нандарды тизип койду. Муса буларды жараткан эге буйругандай жасады. Шам койгучту жыйын чатырына, үстөлдүн маңдайына, чатырдын түштүк жагына койду. Ал жараткан эге буйругандай анын алдына май шамдарды койду. Түтөткү түтөтүлө турган алтын курман жайды жыйын чатырына, көшөгөнүн алдына койду. Курман жайдын үстүндө жыттуу түтөткү төттү. Муса муну да жараткан эге буйругандай жасады. Анан чатырдын кире беришине көшөгөнү тартты. Курмандык толук өрттөлө турган курман жайды жыйын чатырдын кире беришинин алдына коюп, анын үстүнө өрттөлчү курмандык чалып, дан тартуусун алып келди. Муса муну жараткан эге буйругандай жасады. Жуунугучту жыйын чатыры менен курман жайдын ортосуна коюп, жуунуу үчүн ичине суу койду. Муса, Арун жана Арундун уулдары андан суу алып, колу буттарын жууй турган болушту.
Алар жыйын чатырына киргенде же курман жайга жакындарда жараткан эге буйругандай ошол жерде жуунушчу. Чатыр менен курман жайдын айланасын короо менен курчап, короонун кире беришине көшөгө тартты. Ошентип Муса жумушту бүтүрдү. Ошондо жыйын чатырын булут каптап, чатыр жараткан эгенин шаң салтанатына чулганды. Муса жыйын чатырына кире албады, себеби аны булут каптап, жараткан эгенин салтанат шаңы чатырга толуп турду. Булут чатырдан өйдө көтөрүлгөндө Исраил эли жолго аттанып көчүн улантышчу. Эгер булут көтөрүлбөсө, анда жолго чыкпастан ал көтөрүлгөн күндү күтүп турушчу. Бүтүн Исраил эли көчүп конуп жүргөн мезгилдин баарында жараткан эгенин булуту алардын көз алдында болду. Күндүз чатырдын үстүндө турду, түнүндө болсо ошол булуттун ичинде от күйүп турду. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com